Жаңы Достук айылында курулуп жаткан турак үйлөр дээрлик аяктап акыркы жумуштар жасалууда. Ар бири заман талабына жараша ыңгайы менен бүткөрүлүүдө. Ал арада конуш жашоочуларга зарыл болгон бардык шарттар менен камсыздалууда. Сыртын краскасы бар. Азыр баягы мына жол асфальтталып атат, техникалар жүрүп атат, чаңып калат да. Биз ошолорду грунтовка менен бардык жумуштар бүткөндөн кийин грунтовкалап, артынан краска беребиз. Баягы чаңдан арылгандан кийин. Сууду тарттык, скважинага каздырганбыз, ал чыкты. Азыр ошолорду улап алып келип 18-inde тапшырабыз буюрса. Жаңы Достук айылында турак үйлөрдүн курулушу дээрлик аяктап калган, айрым үйлөрдүн ички боек иштери калганын айтышты. Ал эми азыр негизинен инфра түзүмгө басым жасалып жатат. Өзүңүздөр байкагандай, үйлөрдүн короолорунун, тосмолорун орнотуу иштери, мындан сырткары жол куруу, асфальттоо иштери жүрүп жатыптыр. Электр энергиясы тартылып, таза суу, канализация түтүктөрү орнотулган. Ал эми айылга келүү үчүн негизги жолду жана ички көчөлөрдү куруу жумуштары да үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Жалпысынан жолчулар 10 чакырымдан ашык аралыкка асфальт төшөйт. Жолдун негизин даярдоо иштери 80% аткарылып калды. Латок коюу жумуштары дагы 1500 метр латок орнотулду. Ошону менен бирге эле 1700 метр бордюрлар орнотулуп, азыркы учурда жумуш кызуу жүрүп атат. Ички жолдору баары биригип 10,5 чакырым баары асфальт төшөлөт. 10,5 чакырымдын ичинен 3 чоң бул центральный жол бар. Центральный жолдордун эни 6,5-7 метрден болот. Анан асфальттын калыңдыгы дагы 7 сантиметр асфальт төшөлөт. Мындайча айтканда бардык ички жолдордун тегиз жаңы Достук айылына тегиз асфальт басылат. Ал арада эки тараптуу комиссия Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алмашылуучу айылдардагы кыймылсыз мүлктөрдү инвентаризациялоо иштерин жүргүзүп аягына чыккан. Ал эми Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодогу макулдашууга ылайык бүгүнкү күнгө Кыргызстанга Тажикстандан 170ден ашуун үй өткөрүлүп берилгенин район акими билдирди. Биз 174 турак үйдүн кабыл алдык. 80 бош участокты кабыл алдык. Социалдык объектилердин саны 11, айыл чарба багытына жерлерди 13. Анан жана мен айткандай полиэтилен трубалар бар, темир трубалар бар. Ошо инфраструктура түйүндөрүнүн айрым тетиктери бар да. Ошол эле учурда биз өзүбүз тараптан бүгүнкү күнү бир участокты өткөзүп бердик. Бул Орто Боз айылына Көктерек участкасын. Аякта 17 үйүбүз бар эле, 12 бош участок бар эле. Анан 5 гектар жер айыл чарба багытына жер. Чек арадан көчө турган жарандарды келерки айдын башында жаңы тамдарына көчүрүп жайгаштыруу пландалууда. Учурда Баткен районунда 181, Лейлик районунда 76 турак үй курулууда. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.